Саламатсыздарбы, урматтуу марафон катталуучулары? Сиздер 1 декабрдан баштап 28 декабрга чейин ушул марафонго катталдыңыздар. Араңыздарда балки марафонго катышпагандар бар чыгар. Араңыздарда балки марафонго катышып мурда кийин көптөгөн ийгиликтерди жараткандар бар чыгар. Ошентсе дагы бул марафон сиздин жашооңузда кандайдыр бир деңгээлде сөзсүз түрдө өзгөртөрүнө мен толук ишенемин. Анткени бул марафон эң жаш турмушка чыга элек 14-15 жаштагы кыздардан баштап эң жашы уулуу чоң апаларга чейин колдонуп, өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдирип келишүүдө. Биз жашообузду өзгөртөрдөн мурда мына мен сиздерге бир нерсени айтып коеюн. Азыр мен сиздерге энергетический жактан адамдын өзүнүн энергиясын кантип көтөрүп, жөнөкөй кереметтерди жашоосуна кантип киргизерин баарын түшүндүрүп берем. Болгону сиздерде ушул нерсени, мен айткан нерселердин баардыгын көнүгүүлөрдө өзүңүздөр жашооңуздарга колдонуп, өзүңүздөр өзгөрүп, өзүңүздөрдү ошол жашооңуздарды өзгөрткөнгө чейин ошол көнүгүүлөрдү аткаргандан кийин гана башка бирөөлөргө айта аласыздар. Антпесе бул марафондо берилген көнүгүүлөр, мен бөлүшүп жаткан сиздерге ар түрдүү сабактар сизге таасир бербей, балким башка бирөөлөргө таасир берип калышы мүмкүн. Анткени бул энергия деген көзгө көрүнбөгөн, бирок адамдын жашоосун сонун толук түрдө өзгөртүүчү бир чоң касиетке ээ. Ошондуктан азыркы кезде энергиянын заманы келе атат деп айтып атабыз. Энергия эмне деп айтып атабыз. Эми энергияны көпчүлүгү түшүнсө, көпчүлүгү түшүнбөйт экен. Бул энергия биздин бир күнгө бериле турган Кудайдан чоң белек. Бул жашоого талпынып жаткан биздин күч. Эгерде энергияңыз аз болсо, демек сиз оорукчан жана башка адамдарды жактырбаган, ар түрдүү проблемалар болуп жаткан, жаман адамдардын жашооңузга келип тоскоолдук кылып жаткан, бут тоосулар, мына ушулардын баардыгы сиздин энергияңыздын аздыгынан. Энергиясы аз адамдар дайыма жашоосу негативден чыкпай, өзүнүн зона комфортунан чыкпай, өмүр бою мен ушул жашоодо төрөлүп өскөн окшойм деп генине, канына ошол сөздөрдү сиңирип алат дагы, аны өзүнүн балдарына дагы, балдарына дагы кан аркылуу өткөрүп берет. Эмне үчүн байдын балдары бай боюнча өтүп кете берет, кедейдин балдары өмүр бою кедей болуп калып кете берет? Анткени бунун баардыгы ой жүгүртүүдөн жана эң башкы энергиядан турат. Сабагыбызды баштаардан мурда мен сиздерге дагы бир эрежени айтып кетейин. Бул группада мен сиздерге ушул каттаган группада закрытый болот, жаак болот, бир гана менин маалыматтарым жана менин видео сабактарым болот. Анткени кээде мен берген сабактардын арасынан көпчүлүгү жазып, ошол сабактарды таппай калышы мүмкүн. Эгерде каалоочулар болсо, төмөндө мен группанын ссылкасын жиберем, ошол жакка кошулуп, каалаганча сүйлөшүп, каалаган сурооңуздарды берип, өз алдынча таанышып, өзүңүздөр жөнүндө маалыматтарды жазып турсаңыздар болот. Анда эмесе мен сиздерге бүгүнкү марафонубузду баштайын. Күн сайын мен сиздерге бир күн мурун беремин тапшырмаларды. Мисалы 1 декабрда баштала турган болсо, мен сиздерге 30 ноябрда тапшырма берем. Ошол 30 ноябрь кечинде сиз тапшырмаларды видео көнүгүүнүн баарын көрөсүздөр дагы. Эртеси күнү 1 декабрга баарын даярдап, ошол күнү толук түрдө ар бирин көңүл коюп баштаңыздар. Сиздердин эч кандай убактыңыздарды албайт, эч кандай колуңуздарды кармабайт, эч кандай сиздерге оор жүк болбойт. Болгону сизге бир блокнот, ручка болсо, анан оюңуздарды ошол сабакка көңүл коюп, көңүлүңүздөрдү буруп, болгону жашооңузду канчалык деңгээлде өзгөрткөнүңүздү кааласаңыз, ошончолук сизде каалоо болуш керек. Эгерде ишенбестик менен жана мындай күмөнсүрөп, шек саноо менен катышып жаткан болсоңуз, анда сиздин жашооңузда эч кандай кереметтер болбойт. Эгерде чын жүрөктөн кабыл алып, менин айткан ар бир көнүгүүлөрүмдү аткарып, ошол нерселерге чын жүрөктөн жооп берип, мен өзгөрүүгө даярмын деп дайыма ушул сөздөрдү айтып турган болсоңуз, сиздин жашооңузга күн сайын, балким мына марафон бүткөндөн кийин өзүңүз көптөн күткөн максаттарыңыздын толук орундалышына мен ишенемин. Анткени бул менин жашоомдо болуп жаткан, андан кийин да башкалардын жашоосунда болуп жаткан эң сонун формула. Бул формуланы марафон бүткөндөн кийин дагы колдонуп жүрсөңүздөр болот. Антпесе адамдар азыркы кезде негативден башы көтөрүлбөй калды. Ушактардан жана бийликке ар түрдүү догурунган сөздөрдү айтып, өзүнүн жашоосундагы жоопкерчиликти башка бирөөлөргө жүктөгөнгө уста болуп калдык. Негизи адамды Кудайым жаратканда ар бир жашоону өзүнүн мойнуна, жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна салган.
Ошондой эле биз жаныбыз бул дүйнөдөн кеткенде дагы аркы дүйнөгө барганда өзүбүз үчүн, өзүбүздүн жашообуз үчүн гана жооп беребиз. Ошол нерсе айтып тургандай эле, демек сиздин жашооңузга, азыркы учурда болуп жаткан ар түрдүү окуяларга бир гана сиз өзүңүз жоопкерчиликсиз. Күйөөңүз келип, балдарыңыз кийин чоңоюп же болбосо кандайдыр да бир сиздин мурун капа кылып кеткен адамдар келип туруп кечирим сурап сиздин жашооңузду өзгөртүп кетет деген иллюзияны алып таштаңыздар. Бул болбогон кичинекей 5 жаштагы кыздын ойлогон ойлору. Биз кичинекей балдардан бир гана жашоого кубануу менен деп сүйүнүп жашаганды гана үйрөнүшүбүз керек. Капа болгонду, жаш балача болгон ой жүгүртүүлөрдү баарын алып таштайбыз. Антпесе азыркы учурда көптөгөн иллюзия менен жашап, мен күйөөмө ишенип тийдим эле, мени ушинтип кетти, мен балдарым ушинтип бактым эле, балдарым бакпай кетти деген түрдүү окуяларды интернеттен окуп жатсаңыздар керек. Бул дегени сиз өзүңүздүн жашооңузду өзүңүздүн мойнуңузга жоопкерчиликтен алуудан коркуп башка бирөөлөргө жүктөп жатканыңыз. Эч ким сиздин жашооңузга жоопкерчиликтүү эмес. Кала берсе биз балдарыбыз да бизден суранган эмес, мени жашоого алып келчи деп. Муну биз өзүбүз жаратканбыз. Анткени ал дагы өзүнчө индивидуальный адам. Ал дагы өзүнчө бир уникалдуу адам. Кудай бизге балдарды аманат кылып тапшырып кеткен. Демек, алардын жөн гана жакшы адам болуп, бул жашоодо кимдир бирөөгө жардам берүүсү чоң эле бакыт. Бизге жардам берүүгө, же болбосо биздин айтканыбыздан чыкпай, биздин көзүбүз менен тең айланганга алардын эч кандай укугу да, акысы да жок. Биз алардан болгону өзүбүз кандай жакшы жашоону кааласак, аларга ошо жакшы жашоону каалообузда жатат. Эми мен сиздерге бир алдында дагы 28 күндүн ичинде түрдүү көнүгүүлөрдү айтам. Ошондуктан шашылбаңыздар, сабыр кылыңыздар. Эгерде бир күндүн сабагы жакпай, же болбосо кандайдыр да бир өзүңүздүн көңүлүңүзгө туура келбеген сабак болсо, таштап койгон болсоңуз, бул өзүңүздүн жашооңуз үчүн. Мен сиздин жашооңузду үйүңүзгө барып, же болбосо колуңуздан жетелеп алып келип өзгөртүп бере албайм. Мен сизге болгону жол ачып, эшик, ошол жашооңуздун алдыда болуп жаткан ошол максаттарыңызга жөн гана эшиктерин ачып, жол көрсөтүп коем. Калганын баардыгын өзүңүз кадам таштап өзүңүз жетип барасыз. Анткени биз илим алабыз, билим алабыз, ошол илим билимдерибизди колдоно албай келип атабыз. Эмне себептен? Анткени биз үйрөнүп атабыз, ошол нерсени жашообузга колдоно албайбыз. Мисалы, мен сиздерге эгерде ушул көнүгүүнү аткарсаңыз, жашооңуз ушундай болот, бир күн эмес, бир ай бою ушул көнүгүүнү аткарыңыздар деген болсом, сөзсүз түрдө арабызда бир күн аткарып, 2 күн аткарып, кийин таштап койгон учурлар болот. Демек, биз жашоого несерьезный отношение кылып жатканыбыздын белгиси. Ошондуктан ар бир көнүгүүнү, күн сайын берилген көнүгүүнү оюңузду, жүрөгүңүздү ачып, анализдеп, терең ойлонуп, эмне үчүн ушул көнүгүүнү берди, эмне максатта берди, менин жашоомо кандай пайдасы тиет дегендей суроолорду берип өзүңүзгө, андан кийин колдонуңуз. Антпесе жөн гана бир тилибиздин учунда, же болбосо мээбизде гана ойнотуп, жаңыртып колдонуп койгонго болбойт. Өзүңүздөр байкагандай эле, мына Антарктидадагы айсбергдер бар, муз тоңуп калган муздар бар. Ошол океандын үстүндөгү айсбергдердин үстү жөн гана мындай асказол сыяктуу эле тоңуп туруп калган. Алардын эң күчтүү, аябай чоң, тонна канча гигант айсбергдердин көлөмү бул алардын түбүндө жатат. Демек, биздин азыркы учурдагы ошо көнүгүүлөрдү аткарганыбыз мына тилибизде, же болбосо мээбизде гана жаңыртып, азыр аткарам же эртең аткарам деп айтыштын кереги жок. Биздин телобуз менен, денебиз менен, жүрөгүбүз менен сезип, ылдыйкы жактагы ошо айсберг, биздин айсбергде ылдыйында канчалык көлөмдө чоң айсберг жаткан болсо, биздин дагы мына ылдый жактагы денебиз ошончолук чоң ролду ойнойт. Анткени биздин жашообузду өзгөртө турган бир гана жүрөгүбүз. Андан кийин биздин ойлорубуз, анан мээбиз. Эгерде жүрөгүңүз менен сезүү аркылуу аткарбасаңыз, демек сиздин жүрөгүңүз катып калган. Эгерде мен айткандарымды укпаган болсоңуз, демек сиздин кулагыңыз укпай калган. Эгерде мени видеомду көрбөй калган болсоңуз, демек сиздин көзүңүз көрбөй калган. Бул дегени Кудай сизди бардык тараптан тосуп салган. Эч бир максаттарыңыз, эч бир баталарыңыз, дуаларыңыз дагы өтпөйт. Анткени Кудай ар бир пендесине эч кандай кыйынчылыкты бербейт. Бардык пендесин жакшы жашоодо жашаткысы келет. Болгону адам ошол жаман жашоону, негатив жашоону өзү тандап алат экен.
Анда эмесе бүгүн сиздерге жакшы бир көнүгүүнү, биринчи күндөгү көнүгүүнү тартуулайын. Ушул көнүгүүнү сөзсүз түрдө блокнот ачып, атайын ушул 28 күндүк марафонго арнап блокнот ачыңыздар дагы. Андан кийин толуп калган болсо дагы башка блокнот ачып өзүңүздөрдүн жашооңуздарды дальше улантып кетсеңиздер болот. Бүгүн 30 ноябрда мен сиздерге эртеңки 1 декабрь күнгү тапшырмаларды, көнүгүүлөрдү берем. Мындан кийин дагы башыңыздар айланбасын, түшүнбөй калдым дебеңиздер. Күн сайын мен тапшырмаларды бир күн эрте берем, чтобы эртеси күнү кечке чейин даярданып, кайра эртеси күнү ошол күндөгү тапшырмаларга даяр болушуңуздар үчүн мен заранее берем. Ошондуктан мына бүгүн мен сиздерге жаңы тапшырма берем. 30 ноябрда муну сиздер 1 декабрда аткарасыздар. 1 декабрь күнү кечинде дагы жаңы тапшырма берем, аны 2 декабрда аткарасыздар. Мен сиздерге түшүнүктүү кылып эле айттым деп ойлойм. Анда эмесе эгерде өзүңүздөрдө личный вопростор болсо, түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, ушул ссылкага кошулуп, төмөндө ссылкага кошулуп, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды ошол группага берсеңиздер болот. Жана дагы биринчи жолу катышып жаткандар болсо, анда менен сырдашып, менин жеке баракчама кайрылсаңыздар болот. Баарын четко, ясно, досконально түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Бүгүн сиздерге эми биринчи күндөгү аткарыла турган көнүгүүңүздөр. Биз кичинекей кезибизде жаңы жылды же болбосо майрамдарды ушундай бир башкача сезимдер менен күтүп жашап келебиз. Жаш кезибизде майрам келатканда же туулган күнүбүз келатканда кадимкидей бир чудалар, кереметтер болгондой, боло тургандай элестетип ошол күндү күтүп жашайбыз. Эмне үчүн чоңойгондо ошондой кереметтерден алыстап кеттик? Анткени биз слишком акылдуу болуп, слишком умный болуп кеткендиктен өзүбүздү мындай кыйын элестеп калганда, ошол жаш кезибиздеги сезген сезимдерибизден, таза сезимдерден ажырап калган экенбиз. Анткени максаттардын баардыгы, керемет жашоонун баардыгы мына ушул сезимдерде жатат. Сиз канчалык жакшы нерселерди сезгенге аракет кылсаңыз, бул закон притяжения деп коет. Ошончолук жакшы, керемет жашоону өзүңүзгө тартасыз, магнит сыяктуу. Муну сиздер өзүңүздөр башка сабактарга катышсаңыздар деле угуп атсаңыздар керек, китептерди окуп атсаңыздар керек. Мына квантовый физика боюнча да китептерди алып окусаңыздар болот. Эми мына бүгүнкү биздин тапшырмабыз. Эртең менен турасыздар. 1 декабрь күнү эртең менен туруп, жаңы ачкан блокнотуңуздарды алып, жаныңыздарга ручканы алып туруп, ошол күнүңүздөргө же болбосо жашооңуздардагы 10, мындайча айтканда, Кудайга шүгүрчүлүк келтире турган 10 себепти жазасыздар. Ошол 10 себепти таап жаза алсаңыздар, демек сиздер чындыгында жакшы адамсыздар. Эгерде таап жазыш кыйын болуп, ойлонуп, дагы эмнеге шүгүр келтирем, эмнем бар менин деген сыяктуу сезимдер келип, ушундай ойлор келген болсо, анда демек Кудай менен болгон мамилеңиз ортоңуздарда ажырап кеткен. Бул дегени Кудай сизден алыстап кеткен, же болбосо Кудай сизди өзүнөн алыстатып койгон. Биздин бул жашоодогу ар бир максатыбыз Кудайдан көз каранды. Кудай биздин максатыбызды аткарат. Болгону биз туура мамиле жасасак. Демек, эртең менен турасыздар, 10 себеп жазасыздар шүгүрчүлүк кылганга. Андан кийин мен сиздерге 2, 3, 4, 5, андан кийин 28 күнгө чейин түрдүү көнүгүүлөрдү берем дагы. Эң жакшы сиздерге дагы бонус катарында аялдын магиясы деген 7 күндүк сабакты мына ушул марафондун ичине сиздерге тартуу кыламын. Көнүгүүлөрдү берүү менен биргеликте андан башка да сабактарды берем. Андан тышкары мен миллионердин аялымын деген дагы 7 күндүк сабагым бар. Аны да сиздерге тартуулаганга аракет кылам. Бул марафонубузда бизде түрдүү медитациялар, түрдүү практикалар, көнүгүүлөр, ошондой эле сиздер мурда кийин укпаган билимдер, ар түрдүү окуялар, мындай чындап кереметтүү сабактар болот. Болгону сиздер ушул кезге чейин 3 күндүк, балким 1 жумалык сабакка катышып жүргөндүрсүздөр, а мен болсо 28 күн бою сиздерге ар түрдүү маалыматтар менен бөлүшөм. Эң жакшысы, аялдын магиясы деген сабакты канчалык деңгээлде өзүңүздөрдүн жашооңуздарга түшүнүктүү кылып сиңирип алсаңыздар, ошончолук сиздин жашооңузда сонун өзгөрүүлөр болот. Өзүңүз менен таанышып баштайсыз. Анткени аял өзүнүн табияты менен, ички сезими менен таанышпаса, анда башка адамдарды дагы түшүнүү, башка адамдар менен тил табышы да ошончолук кыйын болот. Анда эмесе сиздерге жакшы ак жол каалоо менен биргеликте алдыда дагы мына эмне үчүн мен видеону берип жатканда күн сайын өчүрөм деп айтып атам. Мына текстти дагы окусаңыздар болот. Анткени
бүгүн көргөн видеоңуздарды балким мен эртең көрөм же болбосо кийин көрөм деп ошентип көңүл коштук кылып таштап салышыңыздар мүмкүн. Мындай болбойт. Күн сайын видеону күн сайын көрүңүздөр. Видео 12 саатка сакталып турат, андан кийин автоматтык түрдө өчүрүлөт. Ошо видеону ачып берип туруп мен башкадан көрөйүн деген сөздөр болбош керек. Анткени бир күн калтырдыңызбы бир сабагыңызды, анда сизге таасир бербейт. Ошондуктан мен берген көнүгүүлөрдү күн сайын аткарыңыздар дагы кийин каалаганда блокнотуңузга жазган көнүгүүлөрдүн ичинен өзүңүзгө жаккан көнүгүүлөрдү алып аткарсаңыз болот. Сиздерге дагы ак жол тилеп, 28 күн бою биргеликте болобуз. Анда эмесе мына ушул көнүгүүнү аткарыңыздар. 1-декабрь эртең менен көзүбүздү уйкудан ачканда эле 10 себепти жазабыз. Эмнеге ыраазысыз? Мисалы сиз балаңызга ыраазысыз, мен балдарыма ыраазымын. Эмне үчүн ыраазысыз балдарыңызга? Балдарыңыздын бар экенине ыраазысызбы? Балдарыңыздын ден соолугуна ыраазысызбы? Балдарыңыздын сизге жакшы сүйлөгөнүнө ыраазысызбы? Же болбосо күйөөңүзгө ыраазымын деп жаза тургансыз, эмне үчүн күйөөңүздүн эмнесине ыраазысыз? Сизге кылган мамилесинеби? Же болбосо сизди багып жаткан балдарыңызды, үй бүлөңүздү камсыздап жаткандыгы үчүн ыраазысызбы? Айтор ошол 10 себепти жазгандан кийин эмне үчүн ыраазысыз? Ошол нерселерге, ошол суроолорго жооп берип, аны да кошуп жазасыз дагы. Эң жакшысы ар бир пунктта биринчи мен балама ыраазымын. Анткени менин балдарым дени сак, ден соолугу чың жана эң акылдуу балдар деп ушинтип себебин жазасыз. Ошол себепти биринчи, экинчи деп 10 себеп жазгандан кийин ар бир пунктты окуганда, биринчи пунктты окудуңузбу? Окуп бүткөндөн кийин Кудайга рахмат, сага рахмат, мен сага ыраазымын, мен сага шүгүр келтирем деген сөздөрдү айтыңыздар. 3 жолу рахмат айтасыз, 3 жолу шүгүр кыласыз Кудайга. Ар бир пунктта. Экинчисин окудуңуз, экинчисине дагы 3 жолу рахмат айтасыз, андан кийин 3 жолу шүгүр келтиресиз. Кааласаңыз мына чеги жок. Эң минимум дегенде 3 жолу. Андан башка дагы 10 жолу, 20 жолу өзүңүзгө жараша. Эми бул жерде 10 шүгүрчүлүк келтирүү деген бул минимум түрдө. Анткени биринчи күндө эле сразу эле көптөгөн шүгүрчүлүк келтирип ыраазы боло турган себептерди жазып кетиш көпчүлүккө кыйын болгондуктан эң жок дегенде 10 себепти жазыңыздар деп мен ушундай түрдө киргиздим. Эгерде сиз ушунчалык чындыгында сиз күн сайын шүгүр келтирип жашоочулардын катарында турган болсоңуз, анда балким 20-ны, балким 30-ду жазсаңыз болот, балким 100-дү, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша. Сиздин келтирген шүгүрчүлүгүңүз, сиздин Кудайга айткан рахмат сөздөрүңүз канчалык көп болсо, Кудайдын да сизге бере тургандары ошончолук көп болот. Ошондуктан бүгүнкү көнүгүүбүз эң сонун жакшы керемет жашообуздун эң башталышы. Азыр биз биринчи кадам, биринчи тепкичке көтөрүлдүк. Андан кийин да 28 тепкичке көтөрүлгөндөн кийин өзүңүздөр анализдеп, өзүңүздөр байкоо жүргүзүңүздөр. Мен ушул жерде ката кылган экенмин, мен ушул жерде туура эмес нерселерди кылган экенмин деп өзүңүздөрдүн жашооңуздарды талдап, кандай түрдө максаттарды аткарса болорун өзүңүздөр байкап баштайсыздар. Анткени бул жерде азыркы учурдагы 11-ноябрда катышып жаткан кыз келиндер дагы бул марафонго да катталды. Кааласаңыздар ошол эжелерибизден, сиңдилерибизден сурасаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик. Түшүнбөгөн суроолор болсо жогорудагы ссылка менен кирип, ушул группага жазып, же болбосо менин жеке баракчама жазып калтырсаңыздар болот. Эч кандай түшүнүксүз деле көнүгүү айткан жокмун. Экинчи күндүн көнүгүүсү сиздерге дагы сонун көнүгүүлөрдү дайындап койгом. Ал эми 5-6 күндөн баштап биз аялдын магиясы жана мен менен эрдин аялмын. Андан тышкары дагы Симарондун мындайча айтканда керемет сыйкырдуу көнүгүүлөрдү сиздерге бөлүшүп баштайм. Ошолордун баарын жазып алсаңыздар, кийин өзүңүздөрдүн жашооңуздарга колдоно бересиздер. Саламатта калыңыздар.